Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы болсо баш бармагыңарды көтөрүп туруп, бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Мурунку теле сабакта биз үчтү кошуунун жана үчтү кемитүүнүн эрежелери менен таанышкан элек. Ал эми бүгүн көтөрө турган темабыз мисал маселе иштөө. Бүгүнкү сабакта үчтү кошууга жана үчтү кемитүүгө мисал маселелерди аткарасыңар. Математикалык билимиңерди өнүктүрөсүңөр. Тактыкка, шамдагайлыкка жана таптыкычтыкка тарбияланасыңар. Китебибиздин 9 бетин ачып, дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз. Класста иштөө. 9 беттеги номер 34 мисалга көңүл буралы. Мисалдарды байкагыла. Буларды иреттеп, үчтү кошуунун жадыбалын түзүп дептериңерге жазгыла. Үчтү кошуунун жадыбалын карап, үчтү кемитүүнүн жадыбалын дагы жазып алалы. Үлгүдөгүдөй кылып, үчтү кемитүүнүн жадыбалын түзүп чыккыла. Үчтү кемитүүнүн жадыбалы кайсыл мисалдан башталды? Эмне үчүн 1 кемитүү 3, 2 кемитүү 3 мисалдарынан башталган жок? Ой жүгүртүп көргүлөчү. Эми номер 36дагы маселени карап көрөлү. Окуучулар 8 яшик жемиш теришкен. Анын 3 яшиги алмурут, калгандары алма. Окуучулар канча яшик алма теришкен? Бул маселени бардыгыбыз чогуу аткарып көрөлүчү балдар анда. Алгач маселенин кыскача шартын жазып алалы. Жемиш 8 яшик, алмурут 3 яшик, алма канча яшик? Эгерде жалпы жемишибиз 8 яшик болсо, андан 3 яшик алмурутту кемитсек, алманын саны келип чыгат. 8ден 3тү кемитсек 5. Анда биздин алмабыздын саны 5 яшик болуп чыкты. Номер 37де дагы маселе берилген. Класстан 10 окуучу математика ийримине, 8 окуучу сүрөт ийримине катышты. Ийримдерге бардыгы канча окуучу катышты? Маселени жакшылап окуп, түшүнүп, чыгарылышын жазып, жообун жөнөткүлө мага. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы балдар? Эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо, мага WhatsApp аркылуу кайрылгыла. Анда эмесе тапшырманы жазып алгыла. Тапшырма номер 39. Каникул мезгилинде айына 8 китеп, Айша 7 китеп окушту. Экөө биригип канча китеп окушту? Маселеге дагы кандай суроолорду койсо болот? Суроолорду коюп, чыгарып, мага жөнөткүлө. Ал эми номер 40 болсо, 5 сантиметрден кыска болгон кесинди сызгыла. Канча кесинди сызса болот? Жакшылап ой жүгүртүп, кесиндилерди сызгыла. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.